Саламатсыңарбы, балдар? Силерди бүгүнкү 1-сентябрь билим күнүңөр менен куттуктайм. Быйылкы окуу жылда силерге албан ийгиликтерди каалайм. Жайкы эс алууңар жакшы өттүбү? Окуу жылынын башталышы менен биз бүгүн сүйүктүү Кыргызстаным деген темада тарбиялык саатты өтүү менен баштайбыз. Бийинки сабагыбыздын максаты ата мекенди сүйүүгө жана ата журту менен сыймыктанууга тарбиялоо, мекенибиздин баалуулуктарын сактоого үйрөнүү. Ар бир мамлекеттин мамлекеттик символдору болот. Алар желек, герб жана гимн. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Ал Борбордук Азияда жайгашкан. Аянты 199.000 километр квадрат. Өлкөнүн курамында 7 область, 40 район, 31 шаар бар. Борбору Бишкек шаары. Кыргызстан абдан кооз өлкө. Асман менжиген бийик тоолорубуз, терең көлдөрүбүз, таза аба, мөңгү сууларыбыз көп. Кыргыз эли көп кылымдык тарыхы, кайталангыс маданияты, каада салты бар. Улуттук тилин аздектеген эл. Түндүк аймагында кар кетелек болсо, түштүгүндө тоо этегинде алма гүлдөйт. Кыргыз бермети ысык көл менен сыймыктанабыз. Жерибиз кен байлыктарга бай, гениалдуу жана таланттуу адамдар мекенибиздин жана элибиздин атагын чыгарган. Улуу акын жана жазуучулардын, таланттуу сүрөтчүлөрдүн, манасчылардын мекени. Кыргызстан көп улуттуу калкы бар мамлекет. Азыркы учурда бирдиктүү үй бүлөдөй 6 миллион адам жашайт. 100дөн ашуун улуттар бар. Кыргызстандын эли бирдиктүү эл. Тынчтык жана ынтымак ар бир адам үчүн башкы орунда турат. Бир бай көпөстүн булбулу болуптур. Өз булбул үчүн эч нерсени, булактын таза суусун да, тандалма буудайды да, капас үчүн алтынды да аячу эмес. Көпөс да тамчы суудай окшош, анын кичинекей кыздары дагы өз булбулун абдан жакшы көрүшчү. Андан бир гана нерсени суранышчу. Ырдачы. Сен меникинде эркиндиктегиге караганда жакшы жашайсың да, деп кайталаганды жакшы көрчү көпөс. Ал өзү чынында эле ушинтип ойлочу. Бир жолу көпөс алыскы өлкөгө сапар алды. Кеттим. Силерге эмне алып келейин? Сага эмне? Сиз бараткан алыскы өлкөдө менин бир тууганым бар. Ага менден салам айта бар. Менин булбулумдун тууганы ушул окшойт. Булбул, кандайсың? Сенин бир тууганың сага ысык салам айтты. Анан ток жашап, ширин ичип, алтын капаста жашаарын жана эч нерсеге нааразы эмес экенин айтты. Ага эмне деп айта барайын?
буга бир тууганым бекер эле эстетипмин. Токто, сен кайда? Бир тууганыңа эмне айта барайын? Эмне көргөнүңдү айтып бар. Бардым, көрдүм, айттым. Асага эч жооп алып келген жокмун. Бир тууганың сенин кандай жашап жаткандыгын угаары менен жансыз болуп кулап түштү. Качан мен аны алысыраак бадалга алып барып ыргытканда, ал тирилип, анан учуп кетти. Эртең менен булбулдун жансыз денесин табышты. Кожоюн, сенби? Сага рахмат. Эмне үчүн? Мага жакшы кеңеш алып келгениң үчүн рахмат. Балдар, бул жамак аркылуу мен силерге эмнени көргөзгүм келди. Байкасаңар, көпөз канчалык торгойду алтын капаска бакса дагы, булактын таза суусун берсе дагы, үнү кубулжуп чыккан жок, көзү балбылдап жайнаган жок. Мунун себеби эмне болду? Анткени торгой эч качан ал капасты өзүнүн үйүндө көрө алган жок. Мына балдар, мекен, үй деген бул кандай? Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн мекенибизди кандай эркин жүрөбүз? Ошол эркин жүргөн мекенибизди баалайдык, урматтайлык, каада салтыбызды, үрп адатыбызды, тилибизди барктап, бизден кийинки муундарга өткүзүп бергенге аракет кылалы.